Карманбек Кочкорбаевич, албетте аталган мыйзам долбоорун колдойбуз. Анан мына жыл сайын Түркия мамлекетине бизден 20 дарыгерди окууга жиберет экенсиздер да, туурабы? Кайсы критерийлер менен жибересиздер ушун? Региондордон аласыздарбы же тааныш билишпи мурдагыдай эле? Бул жерде региондордон жана керектүү ким окупка барып келе турган болсо, обязательно түрк тилин билиш керек. Ошол эле критериясы бар, калганын баарын билимин жогорулатуу үчүн барып окуп келсе болот. Эми баягы тааныш билиш кылбай эле карап, мындай комиссионный текшерип жибериш керек да, туурабы? Макул, аткарабыз. Ошону эске алсаңыздар. Анан тиги бизде мамлекеттик ооруканаларда операция кылганда наркоз акчага берилеби? Наркоз мамлекет тарабынан алып берет бардык аппараттары. Бекер. Эмне себептен операция болгон жарандардан наркозго да акча алышат? Операцияда бекер да өзү, врачтар бекер операция жасаш керек, наркоз бекер. Бир топ ооруканаларда ушундай маселелер бар да, наркозго акча төлөшүң керек, операцияга акча төлөшүң керек деп. Ушуга жооп берип койсоңуз. Биз антикоррупция боюнча талап коюп, ар бир адистикке өзүнө кол койдуруп, тааныштырып, антикоррупция боюнча колдорун алып жатабыз. Бирок ошого карабастан ушундай нерселер кабыл кылып атат. Бирок кабылган жерге биз барып, комиссионну текшерип, чараларын колдонуп жатабыз. Эми албетте врачтардын айлык майнасы аз. Биринчи кезекте врачтарга шарттарды түзүп бериш керек да. Саламат сактоо тармагында иштеген бардык эле ошол медиктергечи шарттарды түзүп берип, конкреттүү түрдө айлык майналарын жогорулатыш керек да. Ошондо гана коррупционный элементтер жоюлат да. Ансыз эч качан жое албайсыздар. Анан азыркы учурда эл аман мамлекеттик аптека тагдыры эмне болуп атат? Тиги частный аптекалар менен мамлекеттик аптекада, эл аман аптекасына дары-дармектин баасы бирдей эле го. Кээ бир дары-дармектер эл аман мамлекеттик аптекада кымбат болуп атат. Эмне себептен андай? Азыркы учурда Эркен Маратович жаңы министрибиз келди. Ошол эл амандын кыргыз фармациянын үстүндө иштеп жатабыз. Кандай өзгөрүүлөр болот, кандай талаптар болошун толугу менен маалымат берет. Рахмат.